Ар кайсы жерде чогулуп алышып эле жанагы энергетический напиток деп коет азыр ушуларды флеш бирбеле дегендерди көтөрүп алып эле ар кайсы талдын бурчунда ар кайсы жерде 2ден 3дөн 5ден 6дан шынарлашып эле күлүп каткырып ошо мына өткөндө ушу теледен көрсөтүп атат Улуттук университеттин 3-курстун студенттерибиз деп бир кыздар турат. Ана сурап атат. Чыңгыз Айтматовду тааныйсызбы, ким болгон десе, күлүп айтып атат. Ооба дейт, тааныйм дейт. Кыргыз эл акыны деп. Тоголок молдо ким билесизби десе, бири-биринен сурап, күлүп, биринчиси экинчисин айтып атат. Күлүп, жогорку кеңештин депутаты белет деп. Биз тилекке каршы ошондой заманга келип жеттик. Муну моюнга биз алышыбыз керек. Эгер биз бүгүн баардыгы укмуш, баардыгы сонун дей бере турган болсок, ошол сонун алып барып бизди эртең анга түртөт. Кемчиликтерди моюнга алып, жетишпеген жакты моюнга алып, анан ошол кемчиликтерди оңдогонго бүгүндөн баштап аракет кылбасак, анда эртеңки келечегибиз, эртеңки күнүбүз бүдөк болуп калат. Себеби 3-курстун студенти Улуттук университеттин эртең барып сабак берип, балдарга Чыңгыз Айтматов деген эл акыны болгон, Тоголок молдо деген жогорку кеңештин депутаты болгон деп окута турган болсо, анда биз жаратуучу, жаратман муунду эмес, кыйратуучу, мамлекетти жок кылуучу муунду тарбиялап өстүрүп алабыз. Бүгүн эң негизги коркунуч мына ушул жерде. Китеп маселеси өтө бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселеге айланып атат. Мына студенттер отурат, биз деле ушундай окуу жайды окуп бүткөнбүз. Ата-эне байкуш балам окуп атат, кызым окуп атат деп тигил жакта мээнет кылып, баш менен жер казып, маңдай терин төгүп, малын сатып, ушул жеринен өндүрүп алган түшүмүн сатып, балам кызым окуп атат деген түшүнүк менен, ошондой ой менен үйүндө жатса, мына мен ушу бутум сынгандан бери чыкпай калдым. Ага чейин Сулайман тоосуна күндө эртең менен намаздан кийин туруп алып ушу Сулайман тоосуна чыгып, анан кийин кайра келет элем. Барсаңыз ошол жерде 50дөн кем эмес студенттер жүрөт. Күн түндөй. Мен таң калам, мына 5те, ушу 5 жагында чыгып барасың, ар кайсы жерде чогулуп алышып эле жанагы энергетический напиток деп коет азыр ушуларды флеш бирбеле дегендерди көтөрүп алып эле ар кайсы талдын бурчунда, ар кайсы жерде 2ден 3дөн 5ден 6дан шынарлашып эле күлүп каткырып ошол жерде турушат. Анан мен ошол жерде күзөтчүдөн сурадым, бул эмне? Бүгүн эле көрүнүшпү бул десең айтат, жок, бул дайыма эле күнүмдүк көрүнүш дейт. Анан эмне кылат булар бул жерге десең, таңды тоскону барат экен. Ошол жерден таңды тосом деп барып, анан ушул жерде таң атканча жүрөт экен. Ата-эне байкуш тигил жакта отурат, менин кызым балам окумуш болуп окуп атат, ошол жерде бир мээнет кылып атат деп алар тигил жакта айылда ар бир төлөнүп аткан акча, мына студенттердин жол киресине кетип аткан акча, тамагына кетип аткан акча, окуусу үчүн төлөнүп аткан контракттын акчасы башканын бүт бардыгы асмандан түшпөйт. Асмандан түшпөйт, өзүнөн өзү эле келип калбайт. Ошон үчүн урматтуу мына студенттер отурасыздар, баардыгыңыздар ата-эненин эмгегин сыйлаш керек, баркташ керек. Бул 5 жыл көз ачып жумганча өтүп кетет. Силер бирөө үчүн окубайсыңар, ата-эне үчүн окубайсыңар, жаныңдагы досуң үчүн окубайсың, же бир эртең үйлөнчү келинчегиң үчүн окубайсың. Ар бир кылып аткан эмгегиңер өзүңөр үчүн. Өзүңөр бүгүн ушул 5 жылдыкты жакшы пайдаланып, пайдалуу жакка пайдаланып кала турган болсоңор, эртең келечекте коомго кереги зыяны тийбеген, пайдасы тие турган жакшы инсан болуп тарбияланып чыгасыздар. Аллага миң мертебе шүгүр айтыш керек. Ушул жерге студент болуп келип, ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетине студент болуп келип калдым деп. Себеби ушул эле учурда миллиондогон силердин досторуңар, силердин замандаштарыңар, силердин бир бордошторуңар студент болсом экен деген тилеги менен студент боло албай жүргөндөр толуп турат. Ар кандай шарт менен, ден соолугуна байланыштуу, турмуш шартына байланыштуу келе албай, окуй албай, ушул жерге тапшыра албай калгандар миллиондоп жүрөт. Ошолордун ичинен силерге ошол Алла насип кылып, бак кылып ушул жерге окутуп, эртеңки бир келечекке болгон ишенимди силердин жүрөгүңөргө салып койгондугу үчүн Кудайга миң мертебе шүгүр деп